Учурда планетадагы кургак жерлердин 33%-ын токойлор ээлейт. Кыргыз Республикасы аз токойлуу аймакта жайгашкан. Өлкөнүн жеринин болгону 5,6%-ында токой бар. Белгилей кетсек, токойлор айлана чөйрөнүн балансын сактоодо жана кычкылтек бөлүнүп чыгарууда абдан маанилүү. Серепчилердин айтымында, бир гана жалбырактуу дарак 2-10 киши үчүн бир күндүк кычкылтекти иштеп чыгарат. 1995-жылы айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба мамлекеттик агенттигинин алдында Кыргызстандын токойлорун сактап калуу максатында Кыргыз Токой аңчылык чарбасы мамлекеттик ишканасы түзүлгөн. Кыргыз Токой аңчылык мамлекеттик мекеме айлана чөйрө коргоо жана Токой чарба агенттигинин алдындагы кызмат алып бараткан жумуш деп айтсак болот. Быйылкы жылы уюшулгандан бери 25 жыл болуп атат. 25 жылдын ичинде көп артыкчылыктар болду, кыйынчылыктар да болду, бирок ошого карабастан бүгүнкүгө чейин жумуш алып келип атабыз. Эң биринчи токой жайгаштыруу жумуштары Фрунзе токой чарбасында же Чүй токой чарбасында мурунку классический ыкма менен жасалган болот Советтер Союзунан. Аны жасап, аны менен ошол ыкма менен 1999-2000 жылга чейин жумуш алып барылат. Биякта Кыргызстанда 95-жылы ошол убакта кыргызско-швейцарский программа иштейт. Токой жана Интеркорпорейшн деген. Токой аңчылык жайгаштыруу жумуштарын астыга жылдырыш үчүн алар ушул бизде иштеп аткан жаңы ошо адистерди алып барып Швейцарияга окутушат, программасын сунуштайт, компьютерлерин сунуштайт, окутат бизге ушул жумушту алып барганда. Быйыл мамлекеттик мекеменин уюшулганына 25 жыл толду. Кыргыз Республикасында Токой эсептик иштердин системасы өзүнүн башатын 1842 жылдан баштаган Токой жайгаштыруу менен айкалышат. Ошол убакта Токой чарбасын туура алып баруу үчүн Токой таксациясынын инструкциялары долбоору иштелип чыккан. Кыргызстанда биринчи токой жайгаштыруу 1892 жылдан 1893 жылдары Жалал-Абад, Нарын областарында жүргүзүлгөн. Анын негизинде коргоо максатында токойдун аянттары бирдей болгон токой тилкелерине бөлүү жөнүндө биринчи маалыматтар алынган. Токой аңчылык мекемеде 4 отделден турат. Мамлекеттик мекеменин максаты токой тармагын туруктуу өнүктүрүү, биологиялык түрлөрдү сактоо, маалыматтык камсыздоо жана токой аңчылык фонддордун абалын сандык жана сапаттык мүнөздөмөлөрү жөнүндө актуалдуу маалыматтык кампаны түзүү болуп эсептелет. Бул бардык иш-чараларын Кыргыз Токой аңчылык мамлекеттик ишканасынын бөлүмдөрү аткарат. Аңчылык чарбасы бөлүмү, Токой чарбасы боюнча иш-чараларды пландоо бөлүмү, Токойду инвентаризациялоо бөлүмү, камералдык жумуштар бөлүмү. Азыркы күндө Кыргыз Республикасынын аймагында чарбалар аралык аңчылык жайгаштыруу жумуштары жүрүп атат. Буга чейин Нарын, Ысык көл, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областтарында болду. Токой чарбасын пландоо үчүн токой ресурстары тууралуу ишенимдүү маалымат болушу кажет. Далилдүү маалымат алуу үчүн улуттук деңгээлде инвентаризация жүргүзүлөт. Токой чарбасын жана Токой фонддун рационалдуу пайдалануу, өндүрүштүн натыйжалуулугун көтөрүү, токойду коргоо жана сактоо боюнча эффективдүү иш алып баруу, бирдиктүү илимий техникалык саясат жүргүзүү үчүн бир катар иш-чаралар иштелип чыгат. Сынамдык аянтчылар жөнүндө токтолуп кетсем, 45 критерийдеги информация алынат. Ушул информациянын бардыгы карточкалар болот, ошолго толтурулуп туруп жана базалык кампа бар. Ошого баары киргизилет. Камералдык иштер жаңы технологиянын жардамы менен жүргүзүлгөн инвентаризация маалыматтарын кайра иштеп чыгуу жараяны.
Тагыраак айтканда, статистикалык ыкма менен программалык камсыздоо, талаа карталарын компьютерге киргизүү жана иштетүү, тогой картасын түзүүдө геомаалыматтык системаны колдонуу. Биздин камералдык бөлүм инвентаризация жана пландоо бөлүмүнүн чогултулган маалыматтарын базага киргизип жана чийип чыгарабыз. Биздин маалыматтык база жана картографиялык материалдарды тиешелүү мамлекеттик мекемелер колдонушат. Биздин мекемеде Кыргызстандын токойлору жана жан жаныбарлардын маалыматтары бар. Токойлор айлана чөйрөнү жөнгө салуу процесстеринде жана климаттын өзгөрүшүндө чоң мааниге ээ. Ал сел агымдарынын жолун бууп, тоолордо жер жана кар көчкүлөрүнүн жүрүшүн токтотуп, дарыялардагы сууну туура агышына жардам көрсөтөт. Кыргыз Республикасынын Токой кодексине ылайык, өлкөнүн аймагындагы баардык токойлор экологиялык, санитардык, гигиеналык, ден соолукту жакшыртуучу жана башка коргоочу функцияларга ээ болгон табигый система. Эми биздин Токой чарбанын жасаган негизги милдетибиз табигаттын Кудайдын берген жаратылышын бизден кийинки муундарга калтырып бериш, колдон келсе дагы 2000 токойлорду эгип, кийинкиге токойлордун аянтын көбөйтүш. Бүгүнкү күндө 4 миллион гектардан ашык Токой фондунун жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын аянттарында токой жайгаштыруу иштери жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасы эгемендүү мамлекет болгондон бери биринчи жолу 14,8 миллион гектардан ашык аянтта чарба аралык аңчылык жайгаштыруу иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле 2 миллион гектардан ашык аянтта ички чарбалык аңчылык жайгаштыруу ишке ашырылды. 25 жыл ичинде мамлекеттик ишкана өнөктөштөр менен биргеликте Кыргызстандагы Токой, жайыт жана аңчылык аянттарын сактоодо зор эмгек көрсөтүлдү. Бул өлкөнүн флора жана фаунасын сактоого чоң салым кошту. Мекеменин эмгеги 39 Токой чарбасы, 10 мамлекеттик корук, 10 жаратылыш парктарын бүт жайгаштырган. Ушул ийгиликке жетүүдө биз өнөктөштөр менен иштештик, эл аралык деңгээлдеги ЖЗ, Всемирный банк, ФАО, ПРООН. Германия эл аралык кызматташтык коому агенттик менен 2008 жылдан бери иштешип келет. Ал эми Токой экосистемаларын өнүктүрүү департаменти менен Токой секторун реформалоо, пилоттоо долбоору алкагында 2015 жылдан бери кызматташтык жүргүзүлүп жатат. Токой инвентаризациялоо мекемесинин маалымат кампасы жаңыртылды. Токой экосистемаларын интеграциялык башкаруу долбоорунун алкагында мекеменин ГИЗ инфраструктурасына анализ жүргүзүлүп, мекеменин туруктуулугу жана потенциалын камсыздоо үчүн анын кызматкерлери QGIS программасын колдонуу боюнча окутуу уюштурулган. 2020 жылы агенттик менен биргеликте Кыргызстан менен Казакстандын чектеш аймактарында деградацияга учураган токойлорду калыбына келтирүү боюнча пилоттук долбоору башталды. Ошол эле учурда 2017 жылдан баштап Кыргызстанда Дүйнөлүк банктын жана глобалдык экологиялык фонддун тарабынан каржылануучу Токой экосистемаларын интеграциялык башкаруу долбоору иш жүргүзүп жатат. Бул долбоордун маалымат жана мониторинг деп аталган компонентинин алкагында Кыргызстанда экинчи улуттук токойду инвентаризациялоо иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Токой ыйык нерсе болот. Токойго кол салгандар эч качан жарыбайт. Эртеңки күндү ойлошубуз керек. Кийинки муундарга калтырып кетишибиз керек. Кыргызстан эмнеси менен сыймыктан алат? Тоосу, токою, жаратылышы, таза суулары менен сыймыктан алат. Ошондуктан токойдун келечеги кенендигин жаштардан баштап карыларга чейин биз айта жүрүшүбүз керек.
сактай жүрүшүбүз керек. Санариптештирүү бүгүнкү күндүн талабы. Заманбап технологиялары жумушту кыйла жеңилдетет. Буга байланыштуу Кыргыз Токой аңчылык чарбасы мамлекеттик ишканасы кызматташууда санарип форматында өтүүнү активдүү колдойт. Токой чарбасы жана жаныбарлар тууралуу маалыматтар жакын арада өнөктөштөрдүн жардамы менен сатып алган атайын серверге киргизилип, кеңири пайдаланууга берилет. Бүгүнкү күндүн талабы санариптештирүү болуп жаткандан кийин биздин Токой аңчылык жайгаштыруу мекемеси бул багытта чоң иштер жасап жатабыз. Белгилей кетчү жагдай Токой чарбасынын бардык түрүн рационалдуу пайдалануу, сактоо жана туруктуу өздөштүрүү, экономикалык жана социалдык өнүгүүнүн, айлана чөйрөнү коргоп колдоодо маанилүү фактор болуп эсептелет. Токойлор биологиялык ар түрдүүлүктүн, көмүртектин жутуучу жана анын резервуарынын кампасы. Токой кычкылтектин негизги булактарынын бири. Ата бабабыздан калган мурасыбыз табиятыбызды коргоо, ага аяр мамиле кылып ар бир өсүмдүк, ар бир жандыктын маанисин билүү. Бардыгыбызга белек катары берилген кооз жаратылышыбызды сактап калуу ар бирибиздин жоопкерчилигибиз.